мына бул фармасинин сайты. Мына pharmacy.by деп жазсаңыздар эле Google'гачы pharmacy.by деп жазсаңар эле ошондой чыгат, вход деп чыгат. Көрдүңөрбү? Ошондо входко пароль номериңерди жазасыңар, жана SMS сообщение болуп келген логин менен пароль ушул жака жазасыңар. И запомнить регистрационные данные деп туруп войти бассаңыздар, личный кабинетиңерге кирген болосуздар. Көрдүңүздөрбү? Дальше эмеге киресиздер. Мына моякта 4 сызык турат, ошол жака киресиздер. Анан мояктан карайсыздар кыздар. Бүт баары сом эмес, рубль менен көрсөтүлгөн. Личный кабинетиңерде бүт баары рубль менен көрсөтүлгөн. Мына 387 рубль. 387 рубльга эле албайсыздар. Мындан дагы еще минус 25% скидка болот. Ошол суммага аласыздар. Клиенттериңерге ушул сумманы айтсаңар болот. Анткени аларга ушундай баада сатасыздар. Мына, эгер сатам деп калсаңарчы, сатпайм, өзүм алам десеңиздер, ушун баадан дагы 25% скидка менен аласыздар. Мына личный кабинетиңерге киргиле кыздар, таанышкыла. Мына акциялар мына бул жерде болот, көрдүңөрбү? Мына акцияларды бул жерден көрсөңөр болот. Личный кабинетиңер өзүңөргө доступный, баарыңарга ачылып атат, катталгандардын баардыгына ачылып атат. Уход за кожей, мына ароматы, женский, детский, мужской парфюм, көрдүңүздөрбү? Бүт баары бар. Өзүңөргө керектүүлөрдү ушактан тандап алып, скрин кылып, адамдарга жөнөтүп, реклама кылып иштеңиздер, аракет кылыңыздар. Мына дагы эмнесин көрсөтсөм, мына набор твой дом дегенде большая стирка деп кирсеңиздер, стиркага керектүүлөр чыгат. Андан тышкары, мисалы, домго кирсеңиздер, твой домго кирсеңиздер, идиш жуугандар чыгат. Мына бүт баары мына ценасы менен жазылып. Мына муну интип басып туруп окусаңар, данныйлар чыгат. Мына средства для чистки изделий из металла деп турат, мына средства для чистки, описаниясы турат, ингредиенти турат, акчасы турат, мына 465 сом деп турат, коду турат, объему турат, мына бүт жазылып, көрдүңөрбү кыздар? Мына рекомендуемый товарлар турат, мына буларды да көрсөңүздөр болот. Мына муну да мисалы үчүн басып туруп көрсөңүздөр болот. Мына эгер муну заказ кыла турган болсоңуздар, мисалы үчүн в корзину дегенди эле басып койсоңар, заказ кылам десеңер, мына в корзину деп басып койсоңар. Мына мына заказыңарга киресиңер. Заказыңарга кирип туруп, мына перейти к оформлению, мына 50 балл болду, көрдүңөрбү? 3912 рубль 50 балл болот атат, алган товарыңарга жараша балл берилет да кыздар. Бирок эмелерге, бир шампуньга, бир эмеге жакшы балл берилет. Мына первооткрыватель кошсоңор болот, же кошпосоңор деле болот. Мына 50 балл болгондо 2979 рубль болду. Товары 3912, 978 сом, 978 рубль скидка болуп жатат, көрдүңөрбү кыздар? 50 балл ровно болду. 50дөн ашырсаңыздар болот, бирок 50дөн кемебешиңер керек балыңар. И продолжить дегенди басасыздар, сөзсүз түрдө продолжить дегенди басасыздар. Анан выберите страну болот да, Киргизия болот. Киргизияда Бишкекти тандайсыздар. Мына Бишкек, Ибраимова 249, ушактан алынат да заказдарчы. Анан оплата, кредитная карта, виза менен оплата кылып салсаңар болот. Анан эгерде 24 сааттын ичинде төгөм десеңер, оплатить позже деп коесуңар. Бирок монун заказыңар төкмөйүнчө заказыңар келбейт. Оплатить позже деп туруп кетирсеңер болот, же болбосо кредитная карта, виза деп кетирсеңиздер, сразу төгөсүңөр, кредитная депчи. Мисалы үчүн азыр мен для видео да подтвердить кылып берем. Мына эми 2928 почти 2929 рубль канча болот? 2929 рубль. Азыр силердин көзүнчө эсептеп салалы. Мына эмеге Google'га киресиңер. 2929 рубль в сомах да. Ар кимдики ар кандай болот, потому что алган товарыңарга жараша балл берилет. Мына көрдүңөрбү? Даже 3386 сомго, даже 3500 сомго 50 балл кылат экенсиңер, көрдүңөрбү? Ошондуктан алган товарыңарга жараша болот кыздар. 50 баллды бат эле жаап коесуздар. Оңой.